Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби. Тарбиялык саат. Мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы урматтуу, сүйүктүү менен окуучуларым. Балдар, бүгүн биз силер менен 5 май майрамына карата тарбиялык саат өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар Кыргыз Республикасынын Конституциясы деген темада кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе балдар, бүгүн силер ушул Конституция тууралуу маалымат аласыңар. Анда эмесе балдар, темага кунт коюп угуп олтуралы. Жыл сайын 5 май күнү Кыргызстанда Конституция күнү, башкача айтканда өлкөнүн баш мыйзамынын туулган күнү белгиленет. 5 май Конституция күнү кандай пайда болгонун билип алалы. 1993 жылы 5 майда Жогорку Кеңештин 12-сессиясында Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Ошондон тарта өлкөбүз Кыргыз Республикасы аталып, ал эми 1978 жылы кабыл алынган Кыргыз ССРнин Конституциясы өзүнүн күчүн жоготот. Конституция кабыл алынгандан бери көптөгөн өзгөрүүлөргө, толуктоолорго дуушар болду. Бир нече жолу кардиналдык түрдө өзгөргөн 2003 жылдын февраль айында, 2006 жылдын ноябрь жана декабрь айында, 2007 жылдын октябрь айында, 2010 жылдын апрель айында өлкөдө бийлик алмашып, натыйжада өлкөнү башкаруу убактылуу өкмөткө өтүп, Конституциябыз дагы өзгөрүүгө туш болот. Анда өлкө парламенттик башкаруу формасын кабыл алат. Жаңы Конституцияны кабыл алуу референдуму 2010 жылдын июнь айында болуп, бүгүнкү күндө дал ушул Конституция Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жатат. 2016 жылдын Конституциясын 26 беренесине өзгөрүү толуктоолор киргизилген. Көптөгөн дүйнө өлкөлөрүндөй эле Кыргыз Республикасы үчүн Конституция баш мыйзам болуп саналат. Ал жарандардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин, өлкөнүн укуктук статусун аныктап, мамлекетибизде эң чоң жогорку юридикалык күчкө ээ. 5 май Конституция күнү, иш күнү эмес. Демек балдар, Конституция тууралуу азын-оолак маалымат алдыңар, кандайча майрам болгондугу тууралуу өзүңөр дагы изденип, ушул боюнча дагы маалымат таап окусаңар болот. Конституция деген эмне? Конституция балдар, бул коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү, шайлоо системасын, мамлекеттик органдардын ишин жана уюштуруу негиздерин аныктоочу, жарандардын укуктарын белгилөөчү мамлекеттин негизги баш мыйзамы. Конституция бул латын тилинен алынган, бизче которгондо түзүлүш, орнотуу дегенди билдирет. Жогорку юридикалык күчкө ээ, өзгөчө нормативдик укук актысы болуп эсептелинет. Жалпак тил менен айтканда балдар, эл менен өкмөттүн ортосундагы келишим деп аталат. Үйгө тапшырма балдар, Конституциядагы балдар укуктары жөнүндө эмнелерди айта аласыңар? Кыргызстанда Конституциянын өзгөрүүлөрү эмнеге байланыштуу? Балдар, биз силер менен бул темадагы ачык тарбиялык саат өткөнбүз. Ошол темада балдар, класстык саат дептериңерди ачып карасаңар, сен өз укук милдеттериңди билесиңби деген темада силерге аябай жакшы маалыматтарды жаздыргам. Класс саат дептериңерди ачып карасаңар, ушул суроолорго жооп таба аласыңар. Андан кийин мага жөнөтөсүңөр балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.